بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الربا ربا деген процент الربا محرم في كل مكيل أو موزون riba процент харам егер қараң килолап сатылған нәрсе уазындап сатылған таразылап мысалы алтын күміш ушулар وإذا بيع بجنس متفاضلا فالعلة فيه الكيلو مع الجنس أو الوزن مع الجنس bir-birine окшош болсо ошолордун баары харам болот. Мисалы алтын күмүшкө күмүш алмаша турган болсо вес бирдей болуш керек. 100 грамм алтынга 100 грамм алтын. Ал кызыл алтын болобу, ак алтын болобу, көк алтын болобу айырмасы жок. Турецкий болобу, кыргызстандык болобу, российский болобу айырмасы жок. Алтын болду, анын веси алмаштырып аткан болсо бирдей болуш керек. 1 грамм, 2 грамм, 10 грамм ашып кетти, харам болот. Ошондой эле күмүш. Ошондой эле будайга. Будай тиге турган будай, анан кийин сала турган будай болушу мүмкүн да. Ошону будай алмаштырып аткан болсо, веси бирдей болуш керек. Сен 2 тонна мындай будай бер, мен сага тиге турган 1 тонна будай берем. Жок, болбойт, харам. Аны кантип халал кылса болот? 2 тонна будайын тиги сатып алсын, 1 тонна будайын сатсын, акчалай. Ошондо халал болот. Мисалы, бирөө алтын сатып атат. Алтын сатуучу. Кээ бир алтын сатуучулар неге моонуп калат, банкрот болот, эмне себептен? Харам болгон себептен. Сатып атат, бир кыз келди, мисалы. Айтат, бул шакек канча дейт? 30 миң дейт. Тиги өзүндө 20 миң бар да. Не кылат? Колунда шакек турат. Могу шакекти алмашсам болобу дейт. Сатуучу билет да кайсы шакек канча грамм чыганычы. Колундан көрсө эски шакек граммы да көп да. Болот дейт. Канчага балайсыз? 10 миң дейт да. Шакекти берди, тиги шакекти тигиге берди да, 20 миң кошуп алды да, үстүнө харам болду. Не кылыш керек? Колунда шакекти баалап туруп 10 миң болсо, 10 миң санап бериш керек сатуучу. Антейин десе ошол жерден шайтан сатуучуга айтат, сен акчасын берип койсоң, сенден албай кетип калсачы депчи. Албай кетип калган күнү да сизге польза болот атпайбы? Ошон үчүн не кыласыз? Сатасыз, сатып аласыз анын шакегин, өзүңүздүкүн кайра, тиги 30 миң болуп калды, 30 миң берет да сизден сатып алат. Ошондо халал болот да. Атак алмаштырып коюп грамм ашып кеттиби, не харам болот. Ошон үчүн алтын менен иштегендер ушуга көңүл бурсун. Күмүш менен иштегендер да көңүл бурсун да. Мындай эле оңой жол турат, халал болуп отурган, ошону харам кылып таштайт да. Бир эки сөз көбүрөөк айтыштан, мындай акчаны санап берип кайра санап алып коюштан эригет да алмаштырып таштайт, харам болуп калат. Ошо жана көңүл буралы иншалла.